11-ден алыстабаңыз, алдыда баяндай турган кабарлардан кыскача. Кыргызстандын картошкасынан баш тарткан Казакстандын кадамы талкууда. Өкмөт мүчөлөрү Астанага казак тарап менен сүйлөшүүгө жөнөп кетти. Ал эми өзбек бийлиги болсо окуучулардын мечит медресеге баруусуна тыюу салды, баш бербегендерди ата-энеси менен кошуп жазаламай болушту. Ошол эле маалда Кыргызстан кооз табигатына Сырдуу океандын калдыгы табылды. Окумуштуулар анын жашын 55 миллион экенин жар салышты. Сырдуу ачылыш тууралуу кененирээк биз менен көрүңүз. Казакстанда картошка сатуу маселеси Астанада талкууланууда. Буга байланыштуу бүгүн кыргызстандык адистер Астанага барып сүйлөшүүлөр жүргүзмөкчү. Эске салсак, казак тарап майдан тарта өз аймагына Кыргызстандан картошка сатууга тыюу салды. Бул тууралуу маалыматтарды менен 11 каналынын башкы редактору Элеонора Сагындык кызы менен жаңылыктар бөлүмүнөн пикир алышсак. Элеонора, эмне себептен кыргыз картошкасын казак рыногуна өткөрбөй жатат экен? Рахмат, Назик. Казак тараптын чочулап жаткан эң негизги себеби бул картошкаларда жугуштуу курттар бар экен. Алардын аталышын нематод деп атап атышат. Бул картошкалардын адам өмүрүнө зыяны жок экен. Аны тазалап, кадимкидей тамак ашка колдоно берсе, коопсуздугу жок деп атышат. Бирок казак агрономдорун чочулап жаткан негизги себеби бул курттар жер кыртышын бузат экен. Мындан тышкары казак тараптын негизги койгон жүйөсү бул картошкалар менен кошо кирген бул курттар жалаң эле картошка эмес, ошол казак талааларында өстүрүлүп жаткан башка өсүмдүк жашылчаларга да зыянын келтирет деген чочулоосу бар. Буга чейин Казакстандын санвранчтары бир нече жолу эскертүү берип, Кыргызстандан Казакстанга ташылып бара жаткан картошкаларды артка кайрган учурлар бар экен. Жана алар аз эмес. Эгерде статистикага карала турган болсок, 2016-жылдын жыл башынан бери эле май айына чейин 76 ушундай факт катталган экен. Бирок да белгилеп коюу керек, тамак аш коопсуздугу жаатында бул чоң маселени жаратпайт дейт. Бул жерде казак тараптын чочулап жаткан эң негизги себеби жер кыртышы бузулат деп атышат. Бул маселе тууралуу кыргыз өкмөтү буга чейин кандай чаралар көргөн экен? Маселени чечиш үчүн сөзсүз эле Астанага барыш керек беле? Кыргыз өкмөтү ушул бүгүнкү күнгө чейин казак тараптан Кыргызстандан ташылып келе жаткан картошкаларга тыюу салынат деп расмий кайрылуу болгон эмес деп аны четке кагып келип жатышат. Бирок мындай маселе бар экени кыргыз өкмөтүндө кечээ гана ачыкталды. Кечээ 10-майда өкмөттө жыйын өтүп, анда Сооронбай Жээнбеков бул маселеге кайрылды жана өкмөт башчы ошо кыргыз дыйкандары Евразиялык экономикалык биримдикке кирер алдында үмүтү чоң болчу, ошол үмүттөр азыр акталбай жатат дегенди моюнуна алгандай болду. Бирок ошол эле убакта вице-премьер-министр Олег Панкратов азыр ушул багытта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, азыр ушу күндөрү дагы сүйлөшүүлөр болуп жатканын жана бул маселе жакын күндө чечилерин жана кыргыз дыйкандары Казакстанга картошка экспортун тез арада улантып калаарына ишендирди. Бирок өкмөттүн мындай аракетине четтен сындар айтылып атат. Айталы Кыргызстандын рыноктор ассоциациясы президенти Сергей Пономарев казак басылмаларына интервью берген экен ушул маселе боюнча. Ал жерде ал киши айтып атат, казак тараптан Кыргызстанга расмий кайрылуу келген, бирок Айыл чарба министрлиги ага жооп кылган эмес жана бул тууралуу кыргыз коомчулугуна дагы мындай шардаана кылып ачык айткан эмес деп. Бул себептүү Пономарев Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ошол Айыл чарба министрлигинин жетекчилигине чара көрсө болот, муну шалакылык катары бааласа болот деген оюн айтып жатат. Азырынча эми дыйкандар баары биригип чогуу чараны же болбосо массалык кандайдыр бир акцияларды баштайбыз деген сөздөрдү укканым жок. Нааразылыктар албетте болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, картошканы өсүп өндүрүү, аны түшүмүнө алуу оңой олтоң иш эмес. Аны отургузуу керек, аны 2-3 жолу сугарыш керек, отош керек, казап алыш керек дегендей. Быйыл чынында кыргыз дыйкандарынын, картошка эккен кыргыз дыйкандарынын эмгеги акталган жок. Бүгүн ушул тапта картошканын килограммы 5-6 сомго чейин чыгып кетти. Базарларда ал 8-10 сомго бааланып жатат. Ал эми баягы Казакстанга экспорттайбыз, эшикке алып чыгып көбүрөөк, чоңураак баада сатабыз деген дыйкандардын запастап алган картошкалары чирип, өнүп, аларды жол четинде айрым ишкерлер 4 сомго да баалап жатат деген маалыматтар бар.
Бирок ошол эле убакта азыр дагы айта кетчү нерсе, базарларга жаңы картошкалар чыга баштады. Алардын килограммы азыр кымбат болуп атат. Эгерде баасын айта кете турган болсом 100 сомго чыгып атат. Көпчүлүк баягы аны алганга мүмкүнчүлүгү жок. Баягы дыйкандар сунуштаган эски арзан баада картошкаларды алып жатышат. Дагы бир нерсе, баягы картошкаларын өткөрө албай калган дыйкандар өздөрүнүн продукциясын башка жака экспорттосо болот деген суроо жаралат. Бирок бул жерде баягы эгерде Россияга алып чыгам деген болсо, ал жерге чейин жеткирүү, экспорттоо маселеси, транспорттук жеткирүү көп акчаны талап кылат. Андыктан бул нерсе бүгүнкү күнү реалдуу болбой турат. Ал эми ошол эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагына кирген Беларусь калп аралык десе, ал жерде өздөрүнүн картошкасы жетиштүү. Мындан улам дыйкандар баягы алар өздөрү пландагандай картошканы өткөрүп, анын эсебинен дагы быйыл жаңы үрөн себебиз, күйүүчү майга ошол акчанын эсебинен акча табабыз деген ойлору ташкап, бүгүн оор абалда турат десек болот. Рахмат сизге. 11 каналынын башкы редактору Эленора Сагындык кызы Астанада талкууланып жаткан картошка сатуу маселеси туурасында баарлаштык. Коңшу мамлекеттерде болгон кабарлардан өзбек бийлиги жайкы каникул маалында мектеп окуучуларынын мечитке баруусуна тыюу салды. Эгер эреже бузулса, ата-энелери жоопкерчиликке тартылаары өлкөнүн билим берүү министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Мындай чара өспүрүмдөрдүн экстремисттик топтордун катарына берилип жатканы менен түшүндүрүлөт. Учурда атайын документ даярдалып, анда ар бир ата-эне баласынын диний агымдарга кошулбасына жүрүм-турумунун көзөмөлгө алууга кепилдик берген кат жазып беришүүдө. Ошондой эле кечки саат 6-дан кийин өспүрүмдөрдүн көчөдө же компьютердик оюндарды ойноого тыюу салынат. Башка жаңылыктардан Сочи Олимпиадасында допинг текшерүү башталды. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк допингге каршы күрөш агенттигинин комиссиясы чыгарган корутундуда Орусиянын жеңил атлетикасы допингдин түрлөрүн кеңири колдонуу, паракорчулук жана алдамчылык жагынан алдына ат салдырбаганы көрсөтүлгөн. Иликтөө корутундусунда допингди кеңири колдонуунун бир катар конкреттүү мисалдары келтирилген. Эл аралык агенттиктин статистикасы боюнча Орусияда 2013 жылдан бери 225 допинг колдонуу учуру катталып, дүйнө жүзүндө эң алдыга чыккан. Эми соңунда Кыргызстанда табылган байыркы океан тууралуу айта кетейин. Эл аралык окумуштуулар тобу Тянь-Шань тоолорунда жоголуп бара жаткан деңиздин калдыктарын табышты. Маалыматтарга караганда 55 миллион жыл илгери Кыргызстан аймагында океан аралы болгон. Окумуштуулардын эсептөөсүнө ылайык, ошол кезде Түркистан аймагындагы эбегейсиз суунун булагы азыркы Евразия материгинин бир бөлүгү ээлеп турган. Мына ушундай жаңы ачылыш тууралуу маалымат 11 каналынын жаңылыгын жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.